Ulu kızım çığırıp jirdi. Papa, mamam kalıp kaldı, hazır öldürüşöt деп. Biri öldürgöndür bu 4 yıl sot bolбойт. Келинчемди üçülüp julmalап atışıptır. Bilmeyiz, biz sasiyetmiz, uruşpayız hiç kiminin. Bizde mınday bolgon emес, söpsem. Sizin birimiz uruşup görgөн emesmiz. Чүй облусунун Чалдабар айылынын тургуну Бектур Жунушалиев жубайы жана кыздары менен үйүнө келатып, жолдон коңшусу Бактыбек Данкеев жолугуп калгандыгын, ортодо пикир келишпестик жаралып, чырдашып кеткенин айтат. Натыйжада Бактыбек Данкеев күйөө баласы жана жездеси менен биргеликте Бектур Жунушалиевди уртокмокко алган. Алар бери басып кетти, Бектур машинаны мерден токтотту. Токтотуп келип эле Бактыбек бери басып келип, мен машинасынын терезесинен машинанын ичин карады. Бизди көрдү, машинанын ичинде мен кичинекей кызым, 11 айлык, анан чоң кызым, ортоңку кызым бар болчу. Ал машинанын ичин карап эле Бектурга чыкчы деди. Бектур машинанын эшигин ачып эле чыгайын, эшикти ачып чайын деп атканда эле тумшуктан ары бир коюп эле улдуй жакты көчтөй сүйрөп кетишти. Сүйрөп үчөөлөп тепкилешти. Бактыбек, Алмаз, казак жездеси. Анан мен кичи кызымды улуу кызыма берип туруп эле бардым. Барсам ажыратканга аракет кылдым. Күчүм келбей калды ал үчүркеге. Жабырлануучу тараптын айтымында урушту токтотмокчу болуп арачалаган үй бүлө мүчөлөрүнө да Данкеев жана алардын туугандары кол көтөргөн. Бактыбек, Алмаз жана казак жездеси үчөө чуркап келип эле баламды сабап жатып калышты. Калиттин жанынан эле сырттан жолдо. Мен болушуп эле баламды эмете калдым. Калкалап кармап калайын деп өлтүрүп жерге жасташты. Көз алдымча эле баламды сабап атса, бирөөсү келип эле бита мен Бактыбек келип урганда эле оосу жарылып кетти, бутка чапты, кулады. Алмасы келип эле швабра бар экен колунда тиги. Аны мен чапканда башына тийди. Эмне болуп кеттиңер деп варатадан чыгып караганда эле тиги Бактыбек чуркап келип эле чалымды сабап баштады. Тиги үчөө мен ургулай, жулмалай эле чалымды сабап жатып калышты. Аңгыча небере кызым атамды уруп атат, апам уруп атат дегенче аны да уруп жиберишти, журмалашып, таяк менен уруп. Судмед эксперттен өттүк, заключениясын бардыгы турат. Ошол заключенияны карабай эле булар көз жумду кылып, милициялар бир тараптуу карап туруп алышты. Окуядан кийин эки тарап тең укук коргоо органдарына кайрылып, бири-бирине каршы арыз жазышкан. Эки тараптын тең ишин Памфилов райондук сотунда бир эле прокурор жана бир эле сот караган. Аталган райондук соттун чечимине ылайык Жунушалиевдердин үй бүлөсүн уртокмокко алган Бактыбек Данкеев 1 жыл 3 айга үй камагына алынган. Ал эми жанындагы шериктерине эч кандай жаза каралган эмес. Тагыраагы иштен кыскартылып кеткен. Ошол эле учурда жабырлануучу Жунушалиевдин апасы жана жубайы Данкеевдин апасына окуянын чоо жайын айтканы баргандыгы үчүн үйүнө уруксатсыз кирип барган деген айып коюлуп, 280 саатка коомдук мушка тартылуу жана 180 000 сом өлчөмүндө айып пул чегерилген. По факту мынакей далилдер турат, кишинин колун сындырды атамдын. Жашы жак кызыма кол көтөрдү. Далилдер баары турат. Ушунда да бир аябай бир жеңил чара көрүп койду да. 1 жыл 3 ай үй камагы менен камалды деп, соттолду деп чечим чыгарышты. 1 жыл 3 ай деп. Ал чечим эмне чечим? Ал чечим эмес да. 6 кишини сабап туруп, бу жерде биз үйүнө кирип сурап чыкканга биз соттолуп атабыз. Келдим 280 саатка, мен 180 000ге. Бизде мынакей мама экөөбүздү свидетелдердин показаниясы боюнча да бизди соттоп жиберген, а свидетелдер милициядан өздөрү бөлөк жазып соттон болсо такыр башка эмени айтып атышат. Күбөлөрдүн эмелери, показания берген показаниялары бири-бирине тамгасына чейин окшош. Тамгасына чейин бир баракта тамгасына чейин бир как будто бир киши сүйлөгөн, ошону жазып койгон, аны 4 кишиге бөлүп койгондой болуп калып атат да. А сураганда андан бетер болуп кетип атат. Мен 150 метрден көрдүм. Бирөө айтат, мен караңгы болушу тетияктан келатып, бирөөнү узатып атып көрүп калдым деп. Кимди көрдүң? Совсем тиги кишилерди көргөн эмес, баягы айыпталып аткан кишилерди. Эмени Бектурду көрдүм деп атат. Аталган ишке күбө катары көрсөтмө берип жаткан жарандардын да пикирин угуп көрдүк. Сот процессинде аба экөөңүздөрдөн элечи жазып берген көрсөтмөлөр бар турбайбы? Аларды сиздер жазып бердиңиздер беле? Жок. Ошол Биз өзүбүздүн кол менен жазган жокмун. Мен бир ручка кармаган жок. Мен айттым, из моих слов записали. Кээ бир жерине туура эмес жазып коюшту. Адвокаттар туура эмес жазып коюшту. Мисалы эмнелерди туура эмес? Ну баягы что-то баягы сотто эметип атканда мен мындай жазган эмесмин көрдүм. Эмне дейт? Балка алып бараткандай. Жок, мен андай айткан эмесмин. Значит, жанакы жазып аткан бала, значит, ошону туура эмес жазып.
ошону силер жазып атканда баягы кол коюп бердиңиздер да, ошону өзүңүздөр окуп туруп кол койдуңузбу? Окубай эле мен кол коюп мен жазып атканда эми сага айтып берип аткан ты с моих слов же пишешь. Анан кийин ичинде эмне бар экен кол койдук кетип Окуй эле коюп койгонсузбу, э? Чөтө билин совсем эле мындай энени бири-бирин өлтүрүп койгондой болуп атыр го. 3 жыл болду, 4 жыл болуп кетти го. Уже унутуп да койдук эмне болуп атканда. Экинчи тараптын да пикирин угуу үчүн Бактыбек Данкеевдин үйүнө бардык. Тилекке каршы өзүнө жолугуу мүмкүн болгон жок. Биз экинчи тараптын айта турган сөзү болсо угууга жана коомчулукка жеткирүүгө дайым даярбыз. Силер эмне менен келдиңер? Интервью эми өзүнүн пикирин сурайлы дедик. Биякта бир сотто иштер каралып атыптыр, анан ошол иштер боюнча өзүнүн дагы эки тараптуу кылып чагылдырыш керек да бир маселеничи. Чочулай турган эч нерсе эмес. Аты жөнүм Бек Омарбеков, журналистмин 7-каналда. Анан ошо бир иликтөө жасап атпайлык, ошондо экинчи тараптын дагы пикирин угуп, ошол боюнча өзү кандай ойлору бар, балким биринчи тараптын айткандары бир тараптуу болуп калбаш үчүн экинчи тараптын дагы пикирин угуп коелу деп келдик эле. Эми аны сот чечет да. Ооба, сот чечет албетте. Не вы же это решаете, сот чечет. Аталган ишти караган прокурор Заир Калмуратов интервью берүүдөн баш тартты. Ал эми сот Тилек Тагаев өзү чыгарган чечимди адилеттүү деп эсептээрин айтып, нааразы тараптар жогорку инстанциядагы сотко кайрыла аларын кошумчалады. Баягы соттун иши ушундай да, эми бирөөлөр нааразы болот, бирөөлөр эме болот. Эми мен бага айта албайм, эми ошол үчүн жазышты да. Ошону жазгандан кийин баягы биз жөнөттүк Чүй областын сотуна. Ошакта каралууда. Райондук соттун чечимине нааразы болгон жабырлануучу тарап Чүй облустук сотуна кайрылган. Бектур Жунушалиев иш облустук сотто да каралып бүткөндүгүн, бирок дээрлик 1 айдан бери соттун өкүмүн белгисиз себептерден улам колуна ала албай жаткандыгын айтат. Облустук соттун да чечими калыс болбосо, жогорку сотко кайрылууга аргасыз болоорун кошумчалады. Ал эми 7-канал бул тармактагы берүүлөрүн улантат. Сунуш пикириңиз же кошумча маалыматыңыз болсо, угууга дайым даярбыз.